Салам достор, биздин кезектеги Ошмуга саякат берүүбүз бүгүн Өзгөн шаарындагы Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде. Өзгөндө туруп Ошмудан билим алган, тагыраагы өмүр сакчыларын даярдаган билим уясына саякатка келип турабыз. Медицина кандай гана доор болбосун өзүнүн оригиналдуулугун жоготпогон илим тармагы, ден соолук сакчылары болгон ак калачандардын окуу жайында биздин долбоор уланат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Окутуунун инновациялык методдорун колдонуу менен жогорку квалификациялуу орто кесиптик медициналык адистерди даярдаган Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагын кесипкөй кадрлар менен камсыз кылып келген. Жаштарга үзгүлтүксүз билим берүү менен бирге аларды адеп акылакка, гумандуулукка, патриоттуулукка, улут аралык достукту баалоону чыңдоого максат кылган Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде биз бүгүн саякатыбызды баштайбыз. Ошму сапаттуу билим. Ошму достуктун оболгосу, келечектин жарчысы. Ошму менин окуу жайым, Ошму менин келечегим. Ошмуну мен сүйөм. Ордендүү университет Ошму. Өзгөндө жашап Ошмудан билим алабыз. Өзгөндө жашап Ошмудан билим алабыз. Өзгөн медициналык колледжи 2000 жылдын 25-июлунда медициналык окуу жайы болуп Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана Ошмунун окумуштуулар кеңешинин номер 4-токтомунун негизинде ачылган. Ал эми 2003 жылы 29 декабрда университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен Ошмунун алдындагы медициналык окуу жайы деп өзгөртүлүп, өзүнчө статуска ээ болгон. Алгач ачылганда 2 гана адистик боюнча билим берилип келсе, бүгүнкү күндө алардын саны 4кө жетти. Баштоо айыл өкмөтүндө клубун арендага алып, ошол жерде дагы корпусубузду жайгаштырып, ошол жерде биз окуу процессин жүргүзүп келдик. Эми 2008 жылы имаратты алсак, ал клуб өтө суук, отоплениясын оңдосок дагы, башка шарттар түзсөк дагы өтө бизге ыңгайлуу окуу процессине ыңгайлаштырылбай келген да. Ошонун себебинен биз ошол жерде жайгашып окуу процессин жүргүзүп атык. Каныбек Абдывасилович ректор болуп келгенде алгачкы сапары Өзгөн медициналык колледжинен баштап, ошол жерлерди биздин акыбалыбызды көрүп, 2015 жылы мына бул имаратты 30 сотик жери менен, подвалы менен 3 этаждуу имаратты алып, ремонттоп, бардык шарттарды түзүп, бизге ыңгайлаштырып, ошол көчүп келген. Бүгүнкү күндө колледжде 400гө жакын студент бар. Сабактар негизинен кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлүп, жалпысынан 8 улуттун өкүлдөрү ынтымакта, биримдикте билим алышууда. Мында негизинен окуунун, коомдук иштердин мыктылары жана идеячыл жаштар бар десек болот. Бүгүнкү күндө Өзгөн медициналык колледжинде бардыгы болуп 33 окутуучу эмгектенип келет. Алардын ичинен илимдин кандидаттары бирөө, жогорку категориядагы врач-педагогдор 8, саламаттыкты сактоонун мыктысы 13,
билим берүүнүн мыктысы 11 жана кошумча 9 кызматкер иштөөдө. Татыктуу профессионал кызматкерлерди даярдоо үчүн бир топ иштер аткарылган. Ал үчүн күн санап окутуучулардын билимин өркүндөтүүгө багытталган иштер жүргүзүлүүдө. Ошмода 2018-19 окуу жылы билимдеги сапатты көтөрүү деп жарыялангандыгына байланыштуу Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде дагы көптөгөн иштер колго алынды деп айтсам болот. Ошондой эле биздин сабак бергенде штаттан сырткары жогорку квалификациялуу дарыгер мугалим окутуучулар эмгектенет. Алар өздөрүнүн болгон тажрыйбасын теорияда эле эмес, ошол алган билимин практика жүзүндө больница ооруканалардын ичинде же болбосо аудиторияда аткарган көндүмдөрдү бышыктоо максатында чоң иштерди аткарып жатат. Өзгөн медициналык колледжи 3 корпуста жайгашкан. Негизги корпуста жалпы гуманитардык жана социалдык экономикалык дисциплиналар кафедрасы жайгашса, Өзгөн аймактык ооруканасынын ичинде болсо 2 окуу корпусу бар. Окууканалары, лабораториялары окуу планына ылайык заман талабына жооп берет. Андан сырткары компьютердик класс, электрондук китепкана жана ооруларды кабыл алуучу клиникалык база ишке берилген. Сиздер билесиздерби, бул жердеги фармация бөлүмүндө окугандар бир гана дары-дармектер боюнча окуп гана тим болбостон, аны даярдоону да өздөштүрүшкөн. Анткени дарыларды изилдөө, сактоо, даярдоо боюнча илимий практикалык тармакта жакшы жолго коюлган. Биз азыр раствор калий перманганат 5%-дан 0,25 алабыз, 400 мг жасайбыз. Биз фармация адистигинде дарыларды жасоону жана аларды өлчөмүн, объемун эсептеп чыгарып, жана алардын агрегатный состояние боюнча 4 түрүнө жасайбыз. Порошокторду, растворлорду, суюк дарыларды жасап үйрөнөбүз. Дени сак жаштар, дени сак улут деген урандын астында бул колледж студенттери үчүн атайын машыгуу залы да уюштурулган. Мындан улам билим алуучулар спорт жаатында да бир топ жогорку жетишкендиктерге ээ болуп келишет. Айта кетсек, эл аралык ири деңгээлдеги мелдештерде биринчи орунду камсыз кылган студенттер дагы жок эмес. Өзгөн шаарында кандай гана маданий массалык иш-чаралар болбосун, Өзгөн эл аралык медициналык колледждин студенттери сап башында болуп активдүү катышып келет. Буга байланыштуу студент кыздар арасында Мурас би тобу түзүлгөн. Анын курамындагы бийчи кыздар жыл сайын жаңыланып турат. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинин Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде көп улуттуу студенттер окуганына байланыштуу ар бир даталуу күндөрдө маданий массалык жана спорттук иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ушул ар улуттун окуган студенттерин ынтымакка, биримдикке чакыруу максатында Өзгөн медициналык колледжи Кыргызстандагы медициналык колледждердин флагманы болуп келүүдө.
байыркы шаарда Өзгөн эл аралык медициналык колледжи өзүнүн брендин жоготпой уникалдуулугун тапканга жетишти. Көптөгөн игиликтерди багындырган билим уясы дагы да өлкөбүзгө, деги эле дүйнөгө мыкты медицина кызматкерлеринин каймактарын тарбиялап чыгара берсин. Биз бүгүн Өзгөн шаарынан Өзгөн эл аралык медициналык колледжинен өзгөчө таасирлерди алдык. Бүгүнкү саякатыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мындан кийинки саякаттоолорубуз буйруса дагы да кызыктууланат. Болгону сиздер бизди күтүп гана калыңыздар.